Казакстанда сталиндик репрессиянын курмандыктарына тиешелүү делген 2.400.000 ашуун архивдик документ ачыкталды. Буга чейин купуя сыр катары сакталып келген сталиндик репрессиянын курмандыктары Кыргызстанда дагы миңдеп саналат. Айрым тарыхчылар Кыргызстандагы ушундай эле купуя маалыматтарды ачыктоого убакыт келди дешет. Көп жылдык жумуштун мына результаты катарында айтат элем, дагы миңдеген кишинин тагдыры чечилбей калды. Архивдечи дагы миңдеген. Ошол өзүнүн убактысы келди де, учурунда алар акталган да эмес, каралган эмес. 4 жылдын ичинде казактар 360.000 кишини актады. Бизде дагы өзүнүн ушул иретин күтүп аткан инсандардын аттары да акталбай жатат. Ушул экиге көңүл буруш керек бүгүнкү күнү. Архивдерди ачыктаса, репрессия курмандыктарынын урпактары бири-бирине өчөшүп, душмандашып калышы ыктымал дегендер бар. Анын башкы себеби учурунда бири-бирине каршы жазган тоголок арыздардын койгон колдордун дайын дареги аныкталат. Кезинде ата бейиттин чоң сырын ачкан капитан мындай пикирлерге макул эмес. Анын жүйөсүнө караганда, ким-кимге каршы арыз жазган дегенге эмес, ошол доор кандай эле, өз эрки менен эле арыз жазганбы, колду кандай шартта койгон деп терең талдап сабак алыш керек дейт. Бул боюнча эл аралык тажрыйбаны мисал тарткандар да бар. Эгерде биз архивтерди ачсак, анда кишилер бири-бирин каарып, араздашып калат деген аябай жапайы түшүнүк жана миф бар. Муну манипулятивдик миф десек да болот. Биз архивтерди ачкан өлкөлөрдү билебиз. Испания, Германия, Балтика өлкөлөрү, Украина, Кавказ өлкөлөрүндө адамдар архивтерди ачышууда. Алар бири-бирине залал келтирген жок. Алар жөн гана билишет жана эң башкысы аны кабыл алышат. Адамдарды татыктуу баалаш керек жана алар ата-бабалары кандай нерсени башынан өткөргөнүн билүүсү керек. Оценивать людей достойно. Жогорку кеңеште дагы өткөн кылымдагы саясий репрессиянын курмандыктарын актоо боюнча мыйзам долбоору каралууда. Ал кабыл алынгандан кийин изилдөө иштери каржылануусу керек. Бери дегенде бир 40-50 миң адам 17-жылдан баштап 40-жылдарга чейин ушундай бир репрессияга дуушар болуп, куугунтукка алынып, бейгүнөө каза болгондордун тизмеси бүгүнкү күнгө чейин толук аныкталып элек. Анткени азыркыга чейин улуттук коопсуздук кызматы, Ички иштер министрлиги адистер үчүн толук архивди ача элек. Ошондой эле аларды изилдеш үчүн каражат бөлүнө элек. Кезинде жоробозого чогулган жаштар бир эле автордун Кызыл Атчандар деген ырын кайталап уга бербей, Кызыл Жоолукчан деген ырын угалы дегени үчүн Кызыл армияга каршы экен деп репрессиянын торуна илингендер болгону эл оозунда айтылып келет. Тарыхта от өчпөгөн 30-жылдар делген кыйын кезеңде кыргыз мамлекеттүүлүгүн кайрадан төптөөгө умтулган чыгаан кыргыз атуулдары дагы тобу менен атылып кеткен эле.